Жогорку кеңештин экс-депутаты Сан Борис Анатольевичтин уулу Александр Сан кармалды. Ага 2023-жылдын 21-ноябрында кылмышка шериктеш болгон деген айып тагылып, 2024-жылдын 4-январына чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ал Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылаган айрым жеке ишкерлерге карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактылары боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө алар Турсунтай Салимовго таандык мурунку бала бакчанын азыркы Роял Спорт ден соолукту чыңдоо комплексинин аймагына көп кабаттуу премиум турак жай курууну пландаштырып жатышкандыгы аныкталган. Көп кабаттуу үйдү куруунун баштоонун шарттарынын бири катары курулуш компаниясы турак жайдын курулушун бүткөрүүнүн кепилдиги жана күрөө катары кымбат батирди бериши шарт болгон. Андан кийин турак жай куруу уруксат алуу мүмкүн болбогондуктан келишим бузулган. Бирок Илшат Салимов 2020-жылдын январь айында Александр Сан жана Камчы Көлбаев менен сүйлөшүп алып, басым көрсөтүү жана күч колдонуу менен коркутуп, премиум класстагы курулуш компаниясына таандык кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз ээлеп алышкан. Кийинчерээк бул батирди Камчы Көлбаев Чолпон Ата шаарындагы имараты бар жер участогуна соода борборун куруу максатында алмаштырып алган. Ошондой эле Сандын үй бүлөсү 59 бирдик кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө, анын ичинде жалпы 80 миллион АКШ долларын түзгөн коммерциялык багыттагы мүлккө ээ экендиги боюнча маалымат алынган. Тактап айтканда, Бишкек шаарында жалпы аянты 61.918 квадрат метр, 50.000 АКШ долларын түзгөн кыймылсыз мүлк. Анын ичинде учурда курулушу жүрүп жаткан аянты 20.800 чарчы метр, мурдагы Сан-Сити комплекси. Ысык Көл облусунда кыймылсыз мүлк объектилери, ошондой эле курорттук рекреациялык зоналарда жайгашкан, баасы 15 миллион АКШ долларлык. Жалпы аянты 12.996 чарчы жер участоктары. Чүй облусунда баасы 15 миллион АКШ долларлык, жалпы аянты 201.000 чарчы метр жер тилкелери. Ошондой эле Сандын үй бүлө мүчөлөрү курулуш, коомдук тамактануу, мейманкана бизнеси, дүң жана чекене соода тармагындагы 11 жоопкерчилиги чектелген коомдун тең түзүүчүлөрү болуп саналышат. Ошондой эле Кыргызстандын чегинен тышкары жакта дагы ишканалары бар экендиги аныкталды.